Сөрүдө атам менен апам отуруп ушу мен жөнүндө талашканы азыркы күндө да эсимде. Ошондо атам айтып атат апама, "Кай, эмне кыласың? Бала чоңоюп калды, мага кол кобуш кылсын, бул жерде иштесин, малалды карасын, таланы карасын, уже чоңоюп калды" десе, апам "Жок. Ушул баламдан бир нерсе чыгат. Ушул балам акылдуу, бул шок болсо дагы билимди жакшы алат. Ушуну окутайлы" деп атам менен урушуп, талашып экөө. Анан мен ошолор урушуп, талашып атканда сөрүнүн астында угуп отурганым эсимде бар да. Эсимде бар, апам ушу интернатка барганда бир чоң үндүгүн көтөрүп алган, бир челекке май салып алган, ушинтип барып апарып, мугалимдерге жалынып, жалбарып, суранып, ушу баламды алып койгулачы депчи. Эми апам ошондо түшүнгөн экен да. Адамга билим берүү бул негизги маселе экенин түшүнгөн экен да. Ушу Терешкова мектеп интернатын ойлосом эле апам эсиме түшө берет да. Апарды. Анан ошондо бир айткан эсимде бар. Ой, мына көрөсүңөр. Бул балам ошол жерде окуйт, институтка өтөт, институт бүтүп чоң киши болот, анан колхоздун раиси болот деп ушинтип айтчу эле да. Мен колхоздун раисинен дагы өтүп кеттим азыр.